Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Азыр мекен таануу сабагы. Сабактын темасы менин досторум. Сабактын максаты окуучулар достук жөнүндө түшүнө аласыңар. Ой жүгүртүүлөрүңөрдү өнүктүрөсүңөр. Достчулукка, ынтымактуулукка, боорукерликке тарбияланасыңар. Жагымдуу маанай. Балдар, бири-бирибизди карап, бир жылмайып алабыз. Азаматсыңар. Биздин алтын эреже. Баарыбыз сабакка толук катышабыз. Убакытты туура пайдаланабыз. Сабак учурунда окуучу түз олтуруп, ашыкча сүйлөбөй, башка иштер менен алек болбошу керек. Таза, тыкан, бети колунун тазалыгын сактоо керек. Балдар, биз буга чейин чогуу жасайбыз. Боекторду аралаштыруу, ченегенди үйрөнүү, кагазды кескенди жана китеп сырттаганды жасаганга үйрөнгөнбүз. Биз азыр балдардын жасаган буюмдарына көңүл бурабыз. Балдар, силер азаматсыңар. Достор кандай болуш керек? Акылдуу, адептүү, кечиримдүү, боорукер, чынчыл, сылык болушу керек. Булар менин досторум. Досторум тууралуу айтып бер. Менин досум Эмил. Ал акылдуу бала. Ыр жаттаганды жакшы көрөт. Булар менин досторум. Менин досторум акылдуу, тартиптүү балдар. Балдар, бул жерде өзүңөр көрүп тургандай, жаныбарлар дагы достошот. Дос деген эмне? Дос бул эки адамдын ортосундагы терең байланыш, жакындык, ачыктык жана сүйүү. Достук бул биринчи кезекте сезимдер, достук сүйүү. Экинчиден, достук капыстан жаралышы мүмкүн. Достордун ортосунда өз ара сыйлоо, ишеним, туруктуулук, чынчылдык, уга билүү, кечиримдүүлүк болуусу керек. Ошондой эле сырларын сактай билүүсү керек. Достук жөнүндө макалдар. Дос менен дос болсоң мактан, кас менен дос болсоң сактан. Дос күйдүрүп сүйлөйт, душман сүйдүрүп сүйлөйт. Дос сыйлайт, душман кыйнайт. Эски дос эстен кетпейт, жаңы дос баркка жетпейт. Эсептешкен дос болбойт. Балдар, мен силерге азыр Актан менен Акылайдын Достук ыры аттуу мультфильмин көргөзөм. Мышыта
Балдар, достук жөнүндө силерге жаккан болуш керек. Балдар, бүгүн силерге сабак жакты болуш керек. Мен силерге азыр үйгө тапшырма берем. Досторуң тууралуу айтып бер. Силер досторуңар менен кандай оюндарды ойнойсуңар? Эмне үчүн ар бир адамга сылык мамиле жасоо керек? Балдар, ушуну менен сабагыбыз аяктады. Көрүшкөнчө саламатта тургула.